Баткен шаарындагы эң негизгиделген Өрүкзары балдар бакчасында 350дөй бала тарбияланат. Жаш балдар арасында сасык тумоо күчөй баштаганынан 100гө жакын баланы убактылуу кабыл албай турушат. Атайын дарылоодон өткөн бала дарыгердин тастыктамасы менен гана кайра бакчага кирүүгө уруксат алат. Бала бакчада 340-350 бала келип жүрөт эди. Азыркы ниде орзы, орви көбөйгөндөн кийин биздин бакчадагына эмес, мектептерде азыр көбөйдү. Детсаттардан көйді, балдарда сәл азайдық. Бала азырғы учурда, мына азырғы күндө 240-250 бала келіп атат. Бала бақча мектептерде оруган балдарды бизге приемға жөнөтүп атышат. Карап, айыккандан кийин уже справкаларын берип атабыз. Временно эмеге барбай атышат да, садиктегилер, мектептегилер бизге келип кайрылып справка алып барып атышат. Сасык тумоого чалдыккандар жаш балдар арасында көп болуп жатканы ата-эненин кайдыгерлигинен дейт аталган бала бакчанын медайымы. Убагында керектүү дарылануудан өткөрбөй, башка балдарга да жуктурган учурлар катталып жатат. Ата-энелер түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Например, жөтөлүп атса бала, майли дары берип атам, но бирок жөтөлгөн баланы бірер жума дәріләш керек та, дәріләш керек, жа укол алып, родителер қайсы түшінөт, қайсы түшінбөгөн. Мәйлі келіп тұрсын, мен дәрі беріп атам дейттер. Ондай болбойт да. Ол бала уже бияққа келгеннен кейін башқа балаға жұқтырат. Сасык тумоого каршы өмүр сакчылары тарабынан акысыз эмдөө жүрүп жатат. Вакцина чектелүү болгондуктан бардык эле жарандарга жеткиликтүү эмес. Оорунун алдын алууну каалагандар жеке медициналык жайлардан эмдөө алса болот дешет ак халатчандар. Гриппке каршы азыр медиктерге, мугалимдерге, анан ушул биздин участкада жашаган картаңдарга, учетто тургандарга уже вакцина жасалып жатат. Бизде азырынча ушул 5 жашка чейинки балдарга, анан биздин учетто турган ооруган картаңдарга берилет. Эгерде алабыз дешсе, бул частный эмелерде сайлат. Ошол жактан барып алса болот өздөрү үчүнчү. А так бизде ашыкча эме келбейт да, только биздин ошо элге карата эле эсептелип келет. Баткен шаары жана районунун аймагында жыл башынан бери жалпы 4000ге жакын адамдан корч респиратордук оорунун белгилери аныкталган. Ал эми өткөн жылы бул көрсөткүч 2668 түзгөн. Тактап айтканда бул жылы 1245ге көп. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.